Кашкулак менен үпүптүн достугу. Илгери Кашкулак менен үпүп экөө кыйышпас дос болушуп, бири-бирине кас санашпоого убада беришип, антташып, дайыма бирге жүрүшөт экен. Тапкандарын тең бөлүшүп, ынтымактуу дос болушат. Бир күнү канаттуулар үпүптү убадага бек, сөзгө туруктуу жандешип, өздөрүнө бийиш айлап алышат. Ошондон баштап үпүп ар күнү арызданып келген канаттуулардын арыз муңун угуп, аларга калыс туруп, эч кимисине жаман айтпай, көңүлдөрүн калтырбайт экен. Туура жүрүп, кадыр баркы артып, атак даңкы чыгып, токойдогу бүткүл жан-жаны бар канаттууларга угулат. Үпүптүн алдынан чыккан айбанаттар урмат менен ийилип салам беришет экен. Мындай сый урматка манчыркаган үпүп көбө баштайт. Кыял мүнөзү өзгөрөт. Мына ошондой күндөрдүн биринде баягы Кашкулак досу эсине түшүп, ал досуну алдына чакырат экен. Экөөбүздүн достугубуз чын болсо, анда семизибизди соёлу да эт майына тоёлу деген сунушун айтат экен. Кашкулак үпүп досунун көп калганын сезип, үпүп дос, экөөбүз кайышпас жан элек. Канаттуулардын калыс бийи элең. Сөзүң эки болбосун. Мен сенден семизмен. Тамагың таза болсун. Тумшугуңду сууга жууп, аябай тазалап туруп жегин дейт экен. Үпүп досунун айтканына кубанып, тумшугун жууш үчүн сууга учуп барат экен да, Дарыя, мага сууңдан бергин. Тумшугумду жууп тазалайын, досум Кашкулактын семиз этин жейин, деп Дарыяга кайрылат экен. Дарыя бул досун жейин деген кандай келесоо неме деп, жана Кашкулакка буура ачып, ары-бери толкуп чайкалып, анан үпүпкө айтат экен. Суу берейин мейли, бирок идишим жок да, карапачыларга барып идиш алып келгин дейт экен. Үпүп андан карапачыларга учуп барып, бир карапа бергиле, ага суу алайын, сууга тумшугумду малайын, Кашкулак досум семиз экен, анын этине тоёйн деп сурайт экен. Карапачы өзүнүн досун жейин деген үпүпкө ачууланып, сен талаага бар да карапа жасай турган чопу алып кел, мен сага сонун карапа жасап берем дейт экен. Үпүп андан талаага учуп барып, Тала, топурагыңдан берчи, мен аны карапачыга алып барайын. Ал мага карапа жасап берсин. Карапага суу алып тумшугумду малайын, анан Кашкулак достун этин жейин деп кайрылат экен. Топуракты каза турган күрөгүм жок. Сен тоодогу кийикке баргында анын мүйүзүн сура. Ошол мүйүз менен карапага жарай турган чопо казып алгын деп тала жооп берет экен. Үпүп учуп отуруп улуу тоого чыгат. Кырды кыдырып, сырды сыдырып отуруп, арсак терсек аскада оттоп жаткан тоо текени көрөт. Мага мүйүзүңдү бергин. Мүйүзүң менен топурак казып алайын. Топуракты карапачыга берейин. Ал карапа жасап берсин. Карапага суу куюп, тумшугумду малайын да, жууп тазалап туруп Кашкулак досумдун этин жейин дейт экен. Тоо текенин ачуусу келип, мүйүзүмдү бербеймин. Кыйын болсоң ит алып келип тиштетип ал. Мергенчилерге аттырып алгын дейт экен. Үпүп тоодон кайра ойдогу айылга учуп түшүп, ит агыткан мергенчилерди, тайган иттерди издейт экен. Кыдырып жүрүп бир тайган итке жолугуп, ага кайрылат. Ой тайган, сен менин керегиме жара. Тоодо бир теке оттоп жүрөт. Ошонун толорсугун жара тиштеп бер. Сен этине той, мен мүйүзүн алайын. Ал мүйүз менен топурак казайын. Топуракты карапачыга берип, карапа жасатайын да, карапага суу куюп тумшугумду малайын, таза жууп туруп Кашкулак досумдун этин жейин. Тоо текени кубалап тиштеп берүүгө күч кубатым жок, курсагым ач. Андан көрө мага сүт алып келип бергин да, жакшылап тойгозгун. Текени ошондон кийин кубалап берейин деп тайган жооп берет. Үпүп малдын жайытын көздөй учуп жөнөйт. Жайыттан эрменди сыдырып жеген тоо тулаңын кыдырып жеген бир эчкиге жолугат. Эчки, мага сүтүңдөн бер, мен тайганды тойгозайын. Ал тоо текени кубалап тиштеп берсин. Мен мүйүзүн алайын. Аны менен жер казып топурагын карапачыга берсем, жасалган карапага суу куюп тумшугумду малайын, жакшылап жууп тазалап туруп Кашкулак досумдун этин жейин дейт экен. Эчкинин ачуусу аябай келип, карыдым, арыдым, улагымды да тойгуза албайм. Карыганда тоонун тулаңына да жетпей калат экенсиң. Сен тулаң чөп алып келсең, мен дырдыйып тоюп, анан сага сүт бербеймби? Деп тетиреленет экен. Үпүп андан тоонун тулаң чөбүнө жетти. Эй тулаң, чөбүңдөн бөлүш. Мен аны эчкиге берейин. Ал жеп сүт берсин. Аны итке берейин. Ал тойнуп тоо текен тиштесин. Мен мүйүзүн алайын. Аны менен жер казып топурагын карапачыга берейин. Ал мага карапа жасап берсин. Ага суу куюп тумшугумду салайын да, тазаланып туруп, досум Кашкулактын этин дароо жей салайын дейт экен. Тулаң чөп,
өзүнүн досун этин жейин деген мында уятта, намыста, досчулукта жок турбайбы деп абдан ачуусу келеткен. Колуңдан келсе, барып орок менен оруп ал деп бурк этеткен. Үпүп ошол арадагы айылга учуп келип, издеп жүрүп устаны табат. Темир уста өзүнүн досун жеймин деген желмоозду таптакыр жоготоюн деп, тетиги кампада көмүр бар. Ушул көмүрдү алып кел. Мен сага орок жасап берейин деп Үпүпкө кайрылат экен. Үпүп кампага кирери менен уста эшикти тарс этип жаап салат. Үпүп ошол кампада камалып жатып, ачкадан өлөт экен. Ошондон улам элде бирөөгө ор кассаң, тайыз кас. Балким өзүңдүн чыгарыңа жакшы болот деген макал айтылып калыптыр.